Менин колумдагы кадимки баштык. Ал эми бул болсо күндүн нурунун жардамы менен өсүмдүк жана мөмө жемиштерин кургатуучу жабдуу. Мында экологияга тиешелүү маселелер камтылган сүрөттөр. Мунун баары Ысык Көл облусундагы лагерлердин биринде эс алууга келген өспүрүмдөрдүн колунан жасалган эмгектер. Так, ребята. Лагерде жалпысынан 200дөн ашуун бала эс алып жатат. Балдар эс алып эле тим болбостон билим алат. Аларга атайын бирге жарыкта фестивале тарабынан окуу программасы даярдалган. Анын алкагында балдарга түрдүү мастер-класстар өткөрүлөт. Бул лагерге мен проект менен келгем. Биякта мага аябай жакты. Биякта көп нерсени үйрөндүм. Жана булар деген аябай көп нерселерди үйрөтөт бияктан. Эмнелерди үйрөтөт? Биздин жерибизди кантип сактаганыңды. Ооба, бул лампочкаларды, кереги жок лампочкаларды алып туруп, мондай бир кызыктуу нерсени жасаса болот, анан кийин досуңа берсе болот. Жана биз бирге жаркыра фестивалында жүрөбүз. Бул жакта биздин 10-чу күнүбүз өтүп жатат, акыркы күнүбүз десек болот. Жана бул жерде биз ар кандай мастер-класстарды өттүк, жана химия сабактарына катыштык. Бул жактан көптөгөн нерсени үйрөндүк десек болот. Экологияга жакшы мамиле кылууну. Уюштуруучулар балдарга электр энергиясын өндүрүү, аны үнөмдүү пайдалануунун жолдору тууралуу маалымат берген. Анын негизинде айрым өспүрүмдөр демилге көтөрүп, экологияга терс таасирин тийгизбеген жабдууларды жасаган. Бул печка, күн печка. Бул деген ушуну кылгандан кийин бул күндөн нурун алып бизге энергия берет да. Ошол бизден бияктан буну үйрөткөн. Биз кылып, могу конкурстан жеңгебиз да. Электр үнөмдөө фестивали алгач Орусиядан башталып, былтыркы жылы Казакстанда өткөн. Анда эстафета уюштурулуп, кезек Армения менен Кыргызстанга берилген. Балдардын интеллектуалдык ой жүгүртүүсүн жогорулатуу, билимге болгон кызыгуусун арттыруу максатында уюштурулган бул фестивалды эми уюштуруучулар өлкөнүн бардык жайкы лагерлерине киргизүүнү көздөп жатат. Бул фестивали Кыргызстанда жылдын башынан бери өтүп келатат. Бул өзү фестивали Российский Федерациянын баягы проекти. Былтыркы жылдан баштап бул эл аралык деңгээлге өтүп 2018 жылы Казакстанда өткөрүлгөн. Андан кийин Кыргызстан менен Арменияга эстафета тууралуу бизге өткөн. Бул мамлекеттик баягы өкмөттүк деңгээлде өтүп. Бирге жарыкта фестивалынын соңунда өзүн мыкты көргөзө алган 5 өспүрүм Орусияда өтө турган Черное море лагерине жолдомо алат. Айжамал Бакытбек кызы, Арген Молдалиев, Аман Бекенов, 5 канал, Ысык Көл облусу.